Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн силер менен кайрадан кыргыз тили сабагын өтөбүз. Мен Исфана шаарындагы номер 1 гимназия жатак интернатынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Азимова Орозгүл Ахматовна. Балдар, эсиңерде болсо, биз силер менен кызматчы сөздөрдүн жана алардын жандооштор жана байламталар деген түрлөрүн жыйынтыктадык. Бүгүнкү өтө турган темабыз дал мына ошол кызматчы сөздөрдүн дагы бир түрү бөлүкчөлөр жөнүндө маалымат алабыз. Анда сабакка даярданып, китеп дептериңерди алып, бөлүкчөлөр жөнүндө маалымат тема коебуз. Аталган темага киришээрден мурда силер менен өтүлгөн темаларды дагы бир жолу эсибизге салып алалы. Кызматчы сөздөр деп эмнени айтабыз? Алар өз алдынча турганда лексикалык мааниси болобу? Кызматчы сөздөр канча топко бөлүнөт? Бул суроого жооп берүү аркылуу биз өтүлгөн теманы дагы бир жолу кайталап чыгабыз. Кызматчы сөздөр өз алдынча лексикалык мааниге ээ эмес. Бирок сүйлөмдүн ичинде сүйлөмгө кошумча маани берген сөздөр кызматчы сөздөр деп аталат. Кызматчы сөздөр 4 топко бөлүнөт. Жандооштор, байламталар, бөлүкчөлөр жана модал сөздөр деп. Бул боюнча маалыматты силер өтүлгөн темалардан абдан жакшы алгансыңар. Ал эми бүгүнкү сабакта силер төмөнкүдөй билимдерге ээ болосуңар. Бөлүкчөлөр тууралуу маалымат аласыңар. Алган билимдериңерди, маалыматтарыңарды туура колдонууга үйрөнөсүңөр. Албетте, көнүгүүлөр иштөө аркылуу ушуктайсыңар. Көңүл буруп, кунт коюп билим алууга жана тырышчаактыкка тарбияланасыңар. Анда балдар, сабакка даяр болгон болсоңор, көңүл буруп, кулак салабыз. Бөлүкчөлөр бул өз алдынча турганда лексикалык мааниге ээ эмес. Айрым сөзгө же сүйлөмгө кошумча маани берген кызматчы сөздөрдүн бир түрү болуп эсептелинет. Демек балдар, байкаганыңардай, бөлүкчөлөр башка кызматчы сөздөр сыяктуу эле өз алдынча турганда эч кандай лексикалык мааниге ээ эмес. Балдар, силер лексикалык маани эмне экенин абдан жакшы билесиңер деп ойлойм. Анда китебиңерди ачып, бөлүкчөлөргө кандай сөздөр кирээрин байкап көрсөңөр болот. Демек, бөлүкчөлөргө гана, бейим, го, демек, ата, эң, эч, абдан, өтө, ылгый, өңчөй, эле, чейин, ыя, аябай, чимере, дегеле, куду, ооба, так жана башка сөздөр кирет. Бул катарды өзүңөр да уласаңар болот. Бөлүкчөлөр сүйлөмдүн ичинде кандай маани бергенине жараша төмөнкүдөй бөлүктөргө бөлүнөт. Чектегич бөлүкчө, күчөткүч, аныктагыч, ырастагыч, тангыч, сурама, божомолдогуч жана салыштырма бөлүкчө болуп 8 топко бөлүнөт. Балдар, бул маанилик топ боюнча биз алдыдагы сабактарда кеңири сүйлөшөбүз. Ал эми азыр алган билимдерибизди колдонуп, сүйлөм түзүп көрүүгө аракет кылалы. Анда төмөнкү сүйлөмдөргө көңүл бургула. Силерге абдан ыраазымын. Чоочугансып турасың го, я? Өңчөй жаштар келген экенсиңер. Кудум эле атасын тартыптыр. Дал өзүндөй болуп, окшошуп турганын карачы. Кыздар деле кечикпей барышмак экен. Конкурска катышкандар гана келишти. Байкаганыңардай, асты сызылып, белгиленип турган сөздөр булар бөлүкчөлөр.
сүйлөмгө кошумча маани берип жатканын билип турабыз. Демек, ага дагы бир жолу анализ жасап көрөлү. Силерге ыраазымын. Силерге абдан ыраазымын. Сүйлөмдүн маанисин андан ары күчөтүп турат. Силер калган сөздөрдүн кандай маани берип турганын аныктасаңар болот. Ал эми бул сүйлөмдө Алмамбеттин келгени тууралуу уккансың го. Көңүл буруп карагыла. Кызматчы сөздөрдүн дагы бөлүкчө, андан сырткары дагы башка түрлөрү да колдонулган. Алмамбеттин келгени тууралуу уккансың го. Сен да активисттердин катарындасың, бейм? Ушуну менен сөз аяктап, тунжураган ойлор гана калгансыды. Касен менен Кулипа азыр эле катарга кошулушту. Эми ал Батманын так маңдайына келип сүйлөдү. Балдар, бул сүйлөмдөрдө бөлүкчөдөн башка дагы кайсы кызматчы сөздөрдүн түрлөрү колдонулду? Анда жакшылап байкап көрөлү. Биринчи сүйлөмдө тууралуу. Бул жандооч, туура. Демек, биз кызматчы сөздөрдүн жандооч түрүнөн бул сөздү жолуктурганбыз. Ал эми калган сүйлөмдөрдү өз алдынча дагы бир жолу анализдеп карап көргүлө. Ал эми бул сүйлөмдөрдө көп чекиттин ордуна керектүү болгон бөлүкчөнү койгула. Сүйлөмдүн маанисин толуктагыла. Аскерге кеткендерден Асылбек кайтты. Кошумча бөлүкчөнү коюп көрөлү. Аскерге кеткендерден Асылбек гана кайтты. Сен абдан кубангансың. Сен абдан кубангансың го. Дастан дээринен тырышчаак, ал сабакты калтырбайт. Дастан дээринен тырышчаак, ал сабакты такыр калтырбайт. Мен аны көргөндө кубанып кеттим. Мен аны көргөндө абдан кубанып кеттим. Анын ошондогу айтканы эсимден кеткис болду. Анын ошондогу айтканы эсимден кеткис болду. Жамиля маңдайында шаң-шупырдап жатты. Жамиля дал маңдайында шаң-шупырдап жатты. Сабактын аягында мен силерге тапшырма берейин. Бөлүкчөлөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө. Алардын сүйлөм ичинде кандай маани бергенин айтып бергиле. Балдар, бүгүнкү тема түшүнүктүү болгон болсо, көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.